47 жаштагы Зыйнат Абдраимова адам өлтүрүү беренеси менен 16 жылга эркинен ажыратылган. 5 жылдан бери абакта отурган соттолуучу балдарына бир да жолу жолуккан эмес. Ал балдарын көрө албай кусо болуп жүргөнүн айтат. Акысыз юридикалык жардам алууга муктаж болгон соттолуучу балдарын Бишкек шаарындагы балдар үйүнө которуп берүүнү өтүнүп жатат. Юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун юристтер тобунан кеңеш алып, анын суранычы аткарылуусу үчүн арызын жазып берди. Bir kızım үйдө калган эле. Кайынем, кайын журтум келип, үйдөгү бүт вещтеримди чыгарып, документтерди алып, балдардын документтерин алып, эки кичинекей баламды ошо интернатка апарып тапшырып, 5 жылдан бери дарегин билбейт элем. Мына былтыр ояк бияка жазып атып, кайрылып атып, эки кичинекей баламдын дарегин ошо интернаттан таптым. Ошол 4,5 жыл болду. Балдарымды көрө элекмин. Соттолгондордун укуктук коргоо деңгээлин, билимин жогорулатуу, жарандардын сот адилеттүүлүгүнө жетүүсүн камсыздоо, алардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү максатында Степное айылындагы номер 2 аялдар колониясына юстиция министри Аяз Баятов өзү барып, ал жактагы абал менен таанышып келди. Жарандардын көбүнчөсүнүн сот иштери кайрадан каралбай калган, же болбосо ошо кайрадан ошо сотко ошо тиешелүү мыйзамдын тиешелүү талаптары боюнча кайра сотко жиберүү боюнча ошол процесстерди тездетүү, анан көмөк көрсөтүү максаты болгон да. Жаңы кодекстер 2021 жылдын 1 декабрынан күчүнө киргендиктен бул кылмыш жаза жана кылмыш жаза процессуалдык кодекс киргенден кийин Юстиция министрлигинин алдындагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын администрациялары бардык иштерди баягы гумандаштыруу жааты киргенден кийин ошол өкүм чыгарган сотторго кайра кароо боюнча жөнөтүлгөн. Адвокаттарды дайындоо иштери мамлекет кепилдеген юридикалык жардам адвокаттын акысы дагы бул республикалык бюджеттен төлөнүп берилет. Бүгүнкү күндө 88 жарандын иши боюнча 51 адвокат дайындалып, ушул абактагы отургандардан соттордо каралууда. Акыйкатчы Атыр Абдрахматовага Степное айылындагы номер 2 аялдар колониясында жазасын өтөгөн аялдардан ишин кайрадан каралуусун суранган кайрылуу келип түшкөн. Мындан улам акыйкатчы аялдардын тагдыры жашоосу менен жакындан таанышуу үчүн аталган колонияга келди. Акыйкатчынын атына дагы 3-4 арыз кеп түшкөн. Ошол биякта камакта отургандагы өзүнүн акыбалы тууралуу, андан кийин ошол жумуш ордулары тууралуу, анан балдар менен байланышы тууралуу аларга да жолугуп, алардын ошол укуктарын эмнеге ишке ашпай аткандыгына такташыбыз керек. Андан сырткары билесиңер, абакта жаткан айымдардын балдарынын да суроосу турат. Канчалык деңгээлде балдар менен катташууга, балдарына канчалык деңгээлде шарт түзүлгөн, аны да көзөмөлгө алабыз. Долбоордун алкагында бүгүн жалпысынан 23 соттолгон аялга юридикалык кеңеш берилип, 10 адамдын ишин кайра кароо үчүн арыздар алынды. Биз бир 10 чакты арыз кабыл алдык. Ошолордун алкагында бүгүн биз адвокаттарды аларга шайлап берип, мындай назначение этип берип, андан ары ишти ошолор алып кетишет. Балдарын көрө албай аткандар болот, ошондой. Анан кийин наследство боюнча дагы иштери болот. Эми көптөгөн мындай граждандык иштери болот. Ал учурларда дагы биз чечилүү жардамдарды берип келебиз. Аталган долбоордун алкагында юридикалык жардам көрсөтүү үчүн соттолгон 51 аялдан арыздар алынган. Үстүбүздөгү жылдын 10 февралында жана 18 мартында 88 аялга акысыз юридикалык кеп кеңеш берилген. Бир соттолгон аял мөөнөтүнөн эрте бошотулуп, карылар үйүнө которулган. Жазгүл Кудайбердиева, Жекшенбек Замирбек уулу, Пирамида.